Ашказан оорусу кайталана береби, менин ашказаным 3 жылдан бери ооруйт деген суроого жооп берген аракет кылабыз. Сиздин толук айыгып кетпегениңиздин бир эле себеби бар. Сиз акырына чейин дарыланган эмессиз. Көпчүлүк бейтаптар ушул дарыланууну толук кандуу кылышпагандыктан улам эле ушул көйгөйгө кайта беришет. Эгерде сиз дарыланууну акырына чейин улаганыңызда көпкө чейин бул маселеге кайтмак эмессиз. Дарылануу өзүнө эки нерсени камтыйт. Биринчи кезекте ошол диета, ар бир оорунун өзүнүн диетасы бар. Мисалы, бооруңуз ооручу болсо, майлуу куурулган тамактарды көпкө чейин жебей жүрөсүз. Ошол сыяктуу эле, мисалы, ашказан ооручу болсо же 12 чекиде көйгөй болсо, анын дагы өзүнүн диетасы бар. Айталы, чийки нерселерди жебей туруш керек болот. Анткени өзү сезгенип турган органга чийки нерсени бере турган болсок, ал ого бетер көбүрөөк сезгенет. Эч дегенде 2 айга чейин. Анан сөзсүз түрдө экинчи бөлүгү ушул дарылануунун таблеткалар, балким уколдор, аларды дагы айткандай кылып, айткан күнгө чейин ичиш керек болот. Эгер так аткарчу болсоңуз, ушул нерсени дагы чындыгында сиз бул көйгөйгө балким кайтпай деле калышыңыз мүмкүн. Анан дагы бир чоң кемчилик, дарылануу бүткөндөн кийин эч убакта дарыгерге кайра барбайбыз. Балким бизге дагы кошумча дарылануу бир сунушун береттир. Андыктан ар бириңиздер, сиздерде көйгөй жоюлган болсо деле, эч дегенде ыраазычылык билдирип, рахмат деп коюш үчүн болсо дагы дарыгериңизге барып койсоңуз жакшы болот. Ал сизге сөзсүз түрдө жаңы бир жакшы бир сунуштарды айтат. Анан кээде ушул толук кандуу дарылансаңыздар деле кайталанып калышы мүмкүн. Мунун себеби ошол органыңыз, мисалы, 12 чеги алсыз болуп калган. Демек, бул учурда эмне кылыш керек? Ушуга жеткирбеш керек. Кантип десеңиздер, тамактанууга маани бериш керек да. Анткени ашказан, 12 чеги бул жеген азыктарыбызды организмге аш кылып бере турган, калдыктарды сыртка айдай турган негизги органдар. Андыктан ар бир жеген азыгыбызды ушул органдарга күч келтирбей тургандай кылып жей турган болсок, чындыгында көйгөй кайталанбайт. Ошол.